100 жылда жер жаңы, 50 жылда ел жаңы деп айтады елімізде. Қоғамымыздың өнігісінде рухани, эстетикалық баалуулуктар жаңы сапатқа ие болып жатқанда, мадани мәселелерге саресеп салу менен Мадани элек программасы сіздердің назарыңыздарда. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Мадани элек көрсөтүүсүнүн темасы кыргыздын этнографиялык бийлерине арналат. Бүгүнкү көрсөтүүнүн эң сыйлуу, абройлуу мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Надира Нарматова. Кыргыз Улуттук университетинин филология илимдеринин кандидаты доцент Аскарбек Медетов. Алам гезитинин редактору Акыл Атабаев. Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдрахманов. Ошондой эле биздин бүгүн көрсөтүүдө эң башкы эксперт болуп жаткан Улуттук консерваториянын режиссура, хореография кафедрасынын башчысы, доцент, маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуу отличниги, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурдин Тугелов атындагы сыйлыктын лауреаты Зарылбек Молдобакиров. Ошондой эле жеке ишкер Болот Дыйканбаев. Ырчы десек ырчы, бийчи десек бийчи, обончу, маданияттын мыкты кызматкери Бакыт Мамаев. Киноактер, шоумен, алпаручу, бийчи Бакыт Байсариев. Кыргыз Республикасынын аттын кашкасындай тааныл супер кудул Кубан Алимов. Көптөн үмүттөндүргөн Санжира тобу. Кыргыз элинде бий болгонбу деген суроого жооп алгыбыз келип атат. Ислам динин кабыл алганга чейинки болгон бийлер өтө көп болгон. Ислам динине кыргыз эли өткөндөн кийин көп бийлер бүгүнкү күндө тилекке каршы жок болуп кетип атат. Жылкычылардын бийи, же болбосо мергенчилердин бийи, ошол тоого чыгып кайбирин аткандан кийин Кудайга сыйынуу иретинде кыймыл аракеттер жасаган. Ушулардын баары бийдин башталышы болуп эсептелген да. Бийдин негизги өзүнүн жаралышы ошол бир ыраазычылык менен, бир кубаныч менен пайда болгон мезгилдеги кыймылдардан, ошонон барып баатырлардын бийи, жанагы күрөшкө түшүп аткандагы ошол бүркүт бий, талма бий жана башка бийлер ошол адамды бир кандайдыр бир кубанычка жеткендегиси пайда болгон кыймыл аракеттер барып бир адамдын жеке бийи, анан бир топ адамдардын бийлерине келген да. Биздин КТРКдан башка каналдарда Санжира тобу Кара Жорго бийин бийлеп жүрөт. Биз КТРКда биринчи жолу чыгарат болушубуз керек. Ушул бийди көрүп, андан ары талкуубузду улантсак. Кыздын шаңы келеди, мына эки жолдоштор бири анын той баштар, той деп чуркап дегдешет, мында турган боз балдар. Эл калайык бийлегин, бийлегиле сүйүүнү, түшүңүздөр шаттанып, Кара Жорго бийине, козголушсун делебе, кан тарасын денеге, Кара Жорго болбосо тойдун шаңы келеди. Hey! Кара Жорго кой десе да койбоңуз, кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе берби сыңгайда, мына ушундай күн кайда, ойноңуздар жеңага, бийлеңиздер мындайда. Аксакалдар шаттанып, жамалынан от жанып, бий бийлешет майданда, кемпирине мактанып, кемпир жүрсө теңсиң деп, ак жолугу желпилдеп, чалдарына көз кысып, бий бийлешсин селкилдеп. тойлор
маңдайыңдан тұнық тер, биле қыздар бұралып, жүзімізден нұр жанып, қалтырбаң бұл сезімді, жүрек қалсын сұранып. Қыздар мындай наздансын, жүрек қылын қозғосын, көрген кезде жігіттер талып түшө жаздасын, ашықтардан тіл қатып, жүректерді жыр қатып, қызға жігіт қошылып, биле деген бір бақыт. Биле сұлу қыз, біз үшін сіз сұлусыз, манжаларың қырсылдап, мұңдарың былқылдап, мында тұрған бір бекет, шабдан соның билеткен, қалайлаған жігіттің жүректерін сүйлеткен. Hey! Бидің шаңы келеби, музыка көйлек кибесе, қыздың шаңы келеби. Қара жорго биеңіз, қой десе да қоймамыз, қош жүректің шаттығын, далы шондай тойлымыз. Сізге қандай жақты? Егерде бедерінде болбосо, қырғыздың қанында болбосо, мұндай қимыл әрекеттерменен сөздің мазмұнын дәлелдеп көрсетіш оңай емес та. Болат мырза, сіз бұға жақсы себепкер болған екенсіз. Мен бұл екі жігітке бұл ырды сунуштаганым 2003 жылы мен Қытай мамлекетіне барып қалдым. Қазақ жігіттер мені Алтын адам деген ресторанға чакырышты. Қырғыздың eski bir bi var, силерде биленеби, ошол биге билей аласыңбы деп калды. Кандай би десем, Кара Жорго деди. Биз деди казактар ошол ырды биз кулжалык кыргыздардан алып иштеп чыктык деди. Спонсорлор экен ошол жигиттер, казак балдар. Ошол ресторанын администратору экен. Анан бир маалда жана музыканы коюп баштады. Анан кыз жигит болуп эле бийлеп атат. Мындай карасам жүрөккө жакын, өзүбүздүн каныбыздагы, жанагы тарыхыбыздагы ата бабаларыбыздын бийлеген бийиндей эле мен тез эле кабыл алдым да. Кыргыздарда бийлейби десем, биз ошол кыргыздардан копировать этип алдык, буну көчүрүп алдык. Бул сөздөрүн ким жазган десем, бул элдик сөз экен дейт. Эл ичинде эле ырдалып келаткан ыр экен. Анан биз аны которуп казакчага, анан клиптерин тарттырып деп мактанып калышты. Бири Кытайдагы казактар өздөрү айтты. Экинчиден Талдыкурганга биз куда түшүп барган кезибизде ошол жердеги казактар, анан Кытайдан келген да бир казак аялы менен экен. Ошолор да айтып калды, ой, кыргыз бордастар келип калыпсыңар, бир силердин бийиңерди бир бийлеп берели биз. Деп анан экөө чыкты, ага чейин мен жана клипти көрүп, кичине үйрөндүм эле. Анан үчөөбүз бийледик аны. Анан мен айттым, ey кыргыздар буну Кыргызстан боюнча эле бийлейт деп койдум да. Келип көп ырчы жигиттерге көргөздүм, ошол бийге бийлеп, ошол ырды ырдап чыкпайсыңарбы? Өзүбүздүн ата бабабыздын нухра ыр экен, нухра бий экен десем, эч ким мындай көңүл сүнбөдү. Анан ушул эки жигит көңүлүмө туура келип калды. Кыргызда бийдин түрү көп болгон, ар бир бий бул жакшылыктын жишаны. Кыргыздын кандай бийлерин санап бере аласыз? Аккуулардын бийи бар, Кара Жорго, Таскактын бийи бар. Түшүнүктүү. Мен аттарын түшүнүктүү. Жалпы меймандарга дагы бир бий тартуулайлы. Кытайлык кыргыздар ошол кыргыз бийине келгенде өзгөчө маани берип, көпчүлүктүн назарын буруп, анан мындай сыймыктануу менен, даңаза менен айтышат экен да. Анан ал жерде айтат экен, мына атайын даярдыктан өткөн бийчилер сиздердин алдыңыздарга чыгып бийлейт деп айтат экен да. Анын сыңарындай мен дагы алардан бир үлгү алып, сиздердин алдыңыздарга кыргыз бийин тартуулоо менен Бакыт Мамаев, Бакыт Байсариев.
турган өзүңсүң, атасына баласын окшоштурган өзүңсүң, айылынын бардыгын коштоп турган өзүңсүң. Бидің жаралашы боюнча, бийлеш боюнча кандай ой келди, качан ушул ойду сиз ишке ашырдыңыз? Же тарыхый булактарда кыргыздын мурунку бийлери боюнча сизде маалымат бар беле? Илгери мен бала чакта эле 76-жылдары Соңкөлдө кыркын болчу. Бизде Акталар районунда Соңкөл деген жерибиз бар. Кыркында ошондо комуз менен бийлешчү эле да. Ошол эсимде калып калган. Ач каршы келип буга кол сала албай аткан жер, буга алдырбай аткан жери да. Бекетинен аян айтылбайт экен. Кырсыл келип кырсыктап арып керек болуп аткан ушул аян деген ырым жазылды эле. Анан специалисттин астынан барып мондай десем, анан ушуну мындай кылсаң болот деп ошондон кийин анан бийим улантып калдым да. Мен өзүм кинорежиссер, актер болгондуктан актер баарына жөнүндүү болуш керек. Бугу деген бугудай симпатичный болуш керек да. Тура. А каршы деген мага окшомот. Себеби ошо. Ар бир образды бергеним дагы жаратканым да ушул эле. Себеби дегенде бул биздин илгерки ата бабадан келеткан нерсе. Чынында айтканда Бакыт мырза экөөбүз өмүрүбүздө экинчи жолу бийлей атабыз. Бир да жолу репетиция болгон эмес, бир жолу жанагы музыкалык чыгармасын укканда эле бул образ мага түшүнүмдүү болуп келди. Анткени бул образды сен жарата аласың Бакыбай дегенден сөзсүз түрдө деп Бакыт мырзага жообумду бердим дагы, аракет кылдым. Анан айтмакчы, бул бийди бийлеп атканда бул энергияны ошол жерде адамдын ички дүйнөсүнөн кубат эткен нерсе да. Ошону түшүнө билген кишиге, ошол образды бергенге ошол менен жашоо бул өзүнчө бир керемет да. Ошону ар бир жаштарга бийлеп экен. Алма би, сынма би, бала би, жанда би, кара би, жинди би, жорго би, кара жорго, дербиш, дубана, бүбү, сака, чүкө би, калпак би, айтор аябай көп экен да. Дагы бир бийге кезек берели, андан ары талкуубузду уланталы. Кубан Алимов. Бүгүнкү көрсөтүүнү уюштурган адамдарга мен 1000 мерте рахмат дейм. Жалгыз профессионал бийчи мен эле болушум керек, дипломум бар. Мына Санжара тобу, Бакыт эки Бакыт Диним экөө тең бийлешти, Кубандагы бийле баарын бир алып келген. Бул жанагы темп деп коет, музыкальный темп. Биздин кыргыздын музыкасында Нуракбек айтат го, мындай ломис деп сынып кеткен да, мындай бир лирика жок, мындай жок. Ошону баарын тутсаңыздар, баары тең бир. Экинчиден, үстүңкү торс окшошураак болот. Кара жоргондагы массовый бий, булардыкы муун бий деген бийге окшошуп кетет. Көбүнчөсү бүт жалаң муун менен бийлеп атасыңар, муун арган мененчи.
Кара жоргодо кичине кулкулаган жерлери бар. Анча мынча аттын жорголору бар. Муун бийге. Кийин эки убакыттыкы болсо, алардыкы дагы шумкар элементтери бар экен. Бугунун элементи бар, кашкырт элементи бар. Анткени кыргыз эли деген жаратылыш менен, табигат менен жан бирге болгон. Илгери тоо ташта секирип бийлеп, ошондон келип чыкканда, Кубандыкы болсо Талма бийге жакынданып кетет. Жинди бий, Талма бий. Анан мен айтып атам, Аян бий эң негизги биздин нукура эмес, түпкү биздин эң чоң нерсе бул Аян бий. 1000 кишинин, 10.000 кишинин адамынан бир эле киши бийлеген. Аны аян берген ал кишигечи. Ал жөн эле бийлеп, азыркы бийлер үйрөнбө бийлер. Бирок манасчылыкты эле аян бергенде манас айтат, туурабы же? Мынакей манас. Акындар дагы аян бергенде акын болот. Бир адам ошо ичинде оргуштап келип, түш көрүп, туруп, сүлкүлдөп бийлеп. Анан ошол киши бийлегенден кийин аны таптакыр өзү кайта албайт кайра. Ал киши ал деген думанайда ак уруп, боз үйүнө секирип бийлеп. Ошол кезде тартылбай калган, видео жок болуп, тасма жок болгондуктан бул бий импровизацияны талап калабы? Бул бийдин мындай жаттама бий эмеспи? Бул кайра кайталанбайбы? Кайталангыс бий. Бир өтүп кетет, мик ошону кармаса кармады. Төкмө сыяктуу турбайбы? Бакыт айткандай, бир моментте, бир 2-3 мүнөттө бул ааламдын апкат кылган мүмкүн да, бат элечи. Анын ичинде бартың журулуп кетет да, чаң чыгарып кетет, жерди чапчып келет, таш менен секирип бийлеши мүмкүн. Аяктада образ садап атат, дух, драматургия, ички сезимди чыгарат да. Бул кыргыздар өзгөчө башкача калк экендигин, ички дүйнө менен оодарылып чыгып, кыймыл аракет менен кошо кандайдыр бир окуяны толук кандуу бий бүткөнгө чейин түшүндүрүп, ошонун артынан адам бир ойлонуп кала тургандай багытты бере турган бийлер болуп атат. Кыргыздын мүнөзү өзү кайталангыс мүнөз да. Бир эле кайнап буркан шаркан болуп, атырылганга таяр болуп турган, бир эле койдой момун болуп калган, бир эле сүйлөгөн сөзүң экинчи сөзүң окшошпогон, бир кылган кыймыл аракетиң экинчи кыймыл аракетке окшошпогон мүнөздөгү калкпыз да биз өзүчө. Манас айтуубуз, төкмө акынчылыгыбыз, айтыштарыбыз сыяктуу бийибиз дагы башкаларга окшошпогон бий экендигине биз далил болуп атат да. Көп бийлер унутта калган экен да. Анан кайсы бийлерди сиз ушу жандандыра алдыңыз? Кайсы бийлердин үстүндө иштей алдыңыз? Этнографиялык бийлерди атпайбызбы? Нукура. Анан эң негизгиси мен жанагы түп айткандай, могу аян бий деп эң биринчи коюп атам. Анан талма бий, шаман бий, бакшы бий, тактеке бий, ою бий, ордо бий, чүкө бий, калпак бий, архар бий, күрөш бий, жокер бий, жана айтып атпайсыңар, жокерге бараткандай бийлер биленген деп. Шапар бий, кыз жигит бий, тай туяк, чак-чак бий деп айтылат. Бугу чалмай, кийиз бий, той бийлер жана шапар бийдин бир эмес. Бул этнографиялык бийлер да. Нукура кыргыз бийлери. Айтып берсе, кыргыздын бийлери толуп экен. Кай жерде болдуңуз, кай жерден даңаза кылдыңыз? 87-жылы Камбаркан ачылып калды, мен аны Акмаралды билечү элем. Анан кийин дүйнө жүзүн бар биз кыдырдык. Почти бир 50 мамлекеттен кыдырып келдик. Анан намыстанат экенсиң да, барк жерге келгенде ар күнү өзүнүн бийлерин көрсөткөн Афганистан болобу, Пакистан, Франция, Япония, Италия барк жерге. Анан кыргыздын бийине келгенде бизге атайын Учалак Исабаев агабыз раматылык ушу бийдин бир нукурасын чыгарылачы деп мен жаш жигит элем. Сенден бирдеме келип болуш керек деп мени ошол бийчи балетмейстер катары алды. Анан эң негизгиси ошо мен ошондон баштап азыркы күнгө чейин ошо кыргыздын нукура бийин изилдеп келатам да. Бирок тилеге каршы мен өзүм жалгыз болуп атам. Анткени айланамда көптөр жок болуп атат. Драматург Сарбагышевке барсам, иман салават болсун, ал киши айтты, кыргыздын бийлери зачем тебе нужен зарлык деп. Ошол эле башкаларына бардым, тигилерге бардым, барсам бий жок, тиги жок деп эле киши барып тигиле баягы кыргыз тилинде кичинекей бийлерин айтышты. Анан жүрөгүм дөйүп келе берди да. Анткени Камбарканга келгенден кийин мен дагы фольклор менен чогойно чоор, чопо чоор, жанагы коңмуз кылгы тияк анан музыкасына кирип, өзүнүн бийине кирип кеттим менчи. Жалаң ушу бий менен изилдеп жүрүп анан кийин Чаекте, Жумгалда, Баткенде, нарын, Тогустора баракча кыдырып жүрүп, ошо бийлей турган кишилердин баарын ким бийледи деп изилдеп жүрдүм, угуп жүрдүм, жазып жүрдүм. Ошон үчүн могу бийлердин аттары мага эметип, кээ бир абышкалар бир 80-90 абышкалар көрсөтүп атты.
Анан ушу бийдиги чыгарып көрөйүнчү дедим да. Анан чыгарып, ошол жана бакшы бий, шаман бий деп чыгардык. Эми бу жерден толуктагы бийдин маңызы чыкпай калган. Анткени мага өчүм көкүрөгүмдө келет. Бир кичине искусственный бир движениялар бар. Бирок баягы нукура этине бий жок болуп калган да. Чет өлкөлөрдө сиздин бийиңизди кандай кабыл алышты? Шумдук эми. Мисалы үчүн Японияда мына азыр билип атасыздар, күрөш бийин билип атканда 5000 адам тура калып кол чапканда. Нурак байке билет, Япония барганда сумо деген улардын немеси бар, спорт бар, дүйнөлүк. Ошону мен ачканда бир 88-жылдагы дүйнөлүк чемпионатты кыргыз сумосу деп мен баштагам, о күрөш менен. Мен алып кетишип, бир чоң стадион бар экен, 5000 адам. Анан ушу мени бийлетип тургандан кийин мен алып менен килейген бир 2 метрлик кишилер чыккан болот. Австриялардан чыккан, тиги Новая Зеландияда келген кишилерди көрдүм да. А мен кичинекей күрөш Кыргызстан деп мен ушу чыгарганда ошондо ооздор ачылып 5 киши. Ошондой бир момент болгондо мен аны айтып коеюн. Кыргыздын духун, рухун ошол дүйнөдө келген кишилердин баарын тургузуп кол чаптырганбыз да. Жылдан ашып бийледим күрөштүчү. Күнү жүзү барганда. Күрөш кадимки эле күрөш. Бирок мурунку күрөш мындай болчу. Музыкал тагылып койчу. 8 бияка барасың, 8 артка келесиң. Бетин 5 жыласың деп. Аны мен аны барып бустумдагы өзүмдүн ичимдеги дух канча кандай бийлесем ошону бийлеп туруп алдым. Анан ошондо элдер башкача түшүндү да. Элге түшүп баштадым, төбөгө чака тияка чыгып кеттим, сахнага чыгып кеттим. Анан ошол адам өзүнүн бака ички дүйнөсүн чыгармайынча бул бий болбойт экен. Ошол шырдак, алагиз, аякыдай чийде, ойлар, биздин ойлар аябай көп да, керемет. Өзүнчө эле бийдин композициясы жатат. Мындай карап, жакшылап үстүнө карасаңыз шырдакта. Мен режиссер катары көрүп атам. Ошол шырдак өзүнчө эле бий талаасы. Туура, шырдактын өзү. Ошону эле бийге кыздардын жакшылап бийине менен мисалы үчүн Японияга кетип баратканда мен ушу япондор мага заказ кылды да, бир кыргыздын быттын, могу бир буюмун чаңдыра турган бийиң барбы деп айткандан жакшылап ойлоно туруп ошол шырдактын ой чиймелерин баарын бийге салган да. Бийге салганда япондордун баары таң калган. Ушундай экен деп. Ана кандай чий деген мен чийип берген, художник болсом дагы баягы шырдактын ойларын чийип берсем, экрандан ошону көрсөттү, мен кыздарым бияктан бийле түпкөлдөштү да. Музыкасы да чорлор менен кошо нукура этнографик болуп калды. Анан таң калды.
бийге, ошо жинди бийге мунун музыкасы кандай болгон? Мунун оonu кандай болгон? Ырга кандай болгон? Менин атам айтчу эле. Кыргызда ушул талма бийге эки жолу бийчилерге бий бийлетип, күү чертип бердим эле. Ал күү чертилип баштаганда бийчини бийлеп бер деп элдер сурангандан ошол күүнү баштаганда бийчи отурган жеринде солкулдап баштайт дейт. Музыканын ыргагына жараша. Анан бир маалда өзүн унутуп, өзгөчө абалга өтүп, анан туруп бийлеп баштайт дейт. Бийлеп баштаганда улам күчөп отуруп, бир маалда буттарынын шилтенгени көзгүлешпей кылганга чейин жетет дейт. Ал өзгөчө абалга өткөндө өзүн унутат экен дагы, кандайдыр бөлөк энергия аркылуу ошондой күчтүү кыймылдар жасаганда анан ошол комузчунун колу каяка шилтенсе, ошол жака учуп күйүп ушул канаты бар немедей болуп бийлер эле дейт. Боз үйдүн түндүгүнүн үстүнө чейин чыгып кетип бийлеген учурлар болду эле дейт. Анан ошончолук чоң нагырска чыдабай жыгылып түшөт экен бир маалда талып. Ошон үчүн аны талма бий деп атышкан. Анан талып жыгылгандан кийин анан бир маалда кичине эсине келип дем алуусу калыптанып баштаганда кайра жандырмагын күүсү чертиш керек дейт. Анан жандырмасын чертмейинче ал оорукчан болуп, же болбосо ушундай болуп калат дейт. Ошону жандырганда анан кайра акырын солкулдап өзүнө келип анан өктөп үшкүрүп ордунан турат дейт. Анан ал бала кезинде үйрөндүм эле. Атам үйрөттү эле да. Талма күү. Жыгылганга чейин кердейрет экен да. Качан бийчи жыгылганда токтойт экен. Кыргызда ошол бий өнөрү жөнүндө атамдан уккан сөздөрүм мен Тоголок молданын айылында өстүм да. Ошол чоң санжырачылар көп болчу. Тоголок молданын шакирттери, устаттары эмнелер. Ошолордун айтканы боюнча Кыргызда талма бий, шапар тебүү деген бий, шапар тебүү деген көпчүлүк бийлеген бий болчу дейт. Аны биз апаларыбыз ойноп жүрүп кечкенсек биз дурушчу. Эмне кечке минчип жоголуп жүрдүң? Шапар тееп жүрдүң. Шапар деген эмне деп сурасак ошондой жаштар чогулуп алып кечинде чогулуп бийлеген көпчүлүктүн бийи деп айтчу. Ошол бийлерди жанагы түркиялыктар мындан 1000 жыл мурда Улуу Кыргыз кагындын көчүп ошол жака кирип кетишкен экен. Биз биртке Арслан Карахан баштаган Караханлардын падышалыгы алып калыптырбыз бул жерде. Тигилер болсо аны кыргыз биз дешет түркиялыктар. Ошолордо ошол шапар тебүү сакталып калган да. Шапар чогулуп алып, колдукташып алып, баары чогуп секирип бийлеп аткан ошол шапар тебүү ошол деп ойлойм. Анткени себеби муну түрк элдеринин көбү билет. Чуваштар дагы так ошондой шапар тебүүнү көрсөтүп атышат. Дауыш деген бий жөнүндө айтып бериңиз. Дауыш бул үн чыгарасыңар. Мына айтып атам. Добуш кол чалат. Добуш. Экөөнүн ортосундагы алым сабак. Алым сабак бийи да. Ошол бийди дагы чыгарганда, мисалы ошол бийди дагы бийлегенге тийбегиле ойногул деп келип кайра ошону эле бий түрүндө бийлергенде сабак менен сабап
же болбосо жанакы чыбыктары менен чакылдатып жерди ургулап кыймыл аракет менен жасаган бий да. А бул аса болсо бул 3000-4000 деңгез деңгээлинен атайын кыйылып бир жакшы аян берген киши өзүнчө даарат алып, тазаланып барып, кечирим сурап, табигаттан. Биздин кыргыз эли ушунчалык уникалдуу адам экен. Чөпкө дагы таазим этчү да. Бул аса мусаны кыйып үчүн да өзүнчө бир ритуал кылып, жуунуп таранып, алалык сен мага керексиң деп. Бул өзү касиети бар экен да. Бул менен мен мына Кинорак байке 49 мамлекет кыдырып чыктым мен бул менен. Японияда дагы болдум, Америкада дагы болдум, Францияда дагы болдум. Жанында жүрөт. Мына оң чүкө, сол чүкө, бияктан барып сылап сыйпап коесуң. Берде чоң энем 106-га чыккан чоң энем берген могу өзүнүн белинен. Ушуну байлап койгом. Ушундай болсун. Бул жерде ана кийин могу жерде булардын баары бийде колдонуп турган эмелер да, буюмдар. Мынакей. Суроо ошонун ортосунан. Асан Муса таякты өзүңүз бир шакиртиңизге бересизби кийин? Бирди. Музейине коюмго деп. Бирок, келесиз. Өзүнүн көкөгүн эми бар го. Көкөгүмү жаман жерге таштабасын деп. Жок, берем ошол. Талма бийди мага көрсөтпөдү. Ошону көрсөткөндөн кийин мен да түш көрүп туруп талма бийди бийлегем мен. Бийлеп, бирок ошол ушу кишинин деңгээлине жетемби, жетпеймби деп өзүм профессионал бийчи болсом да 8 канча жыл. Бийлеп сахнага чыккан эмесмин. Бирок мен чыгарам деген духам жетпей калдым да. Азыркы возможность бар экен, балдар ошо издеп жүрөм да, ошо бийлей турган баланы чыгарсам деп. Анан кийин могу жерде мынакей, могу дагы текенин үстүнөн жазылган. Мен өзүм жасагам ушулардын баарынчы. Өзүм бийчи болсом дагы. Бул дагы инструмент. Муну да колдонулат. Эмедечи? Так теке, бийип эмеспи? Бул акырындан баштайт. Таң дегенде акырын текелер бүтүп чыгып, анан ошонун баары акырындан кетет да, анан тияктан ошол маскалар кийип анан чыгышат да, мүйүздөр менен. Ошол бийлеген бийлер колдонулат да. Анан могу жерде жана камчы, бул дагы өзүнчө бир 100 жыл болгон камчы да. Эски камчылар көрүп атасыңар. Кырылган сүлгөн, буларды да билбейм, катып коюп. Жанагы шаман бакшы болуп атканда камчы болуп атышпайбы? Уруп, кегерде бут суттарга органда ушулар менен мынтип деп, баягы чаплап, оор сыркымды алып кетип деп кичине өтүп койсоң, айыккан сүт. Анткени мен билбейм, бул баягы көз ачык эмес, бул адам өзүнүн мындай айыктырса болот экен да. Дарыгер сыяктуу өзүңөр айыктырса болот. Ошон үчүн кегерди алып жүрөбүз. Бул дагы кегерде жанагы ат чабыш кылып атпайбы? Бийлесе де болот, бийде колдонулган эмелер да. Ордо бийде атпайлыкпы? Элдин баары карап турат жаргалактап. Тепти керек, туура. Ортосунда ойной турган 4 жаран 4 жигит. Колунда 40 чүкө орто топту коюп экен. Жайып туруп анан кийин ошонун кыймыл аракети, баягы каап чапканы, кыйкырганы, момун карасаңар өзүнчө бир бий композиция, ордо бий. Ал эч ким байкабайт. Бирок карасаң сыртынан, бул өзүнчө бий. Чоң саясат, туурабы? Канды чапканды кайра алакай, мону тартып келип кайра кайра ургандан кийин эл бар дуу ошатып карайт деген качы. Анда өзүнчө бир чаакат. Туурабы? А муну деген чыгарыш керек. Оң чүкө, сол чүкө, оң канат. 5 кол. Бийип аласың. Биягы оң коесуң, сол коесуң. Аны жанагы испандардын кастанеттер менен билет. Бул чак-чактап келген, бул дагы өркчө салган эме да. Бул жерде томукту байлайсың бияка, эки буттарынан. Биякта да шалдырактар болот. Эми бул ачамчасын алып кел. Бул жерде 7 каржылык өзүнчө. Бул да өзүнчө атайын байланып келет да. Бул да үн чыгарып турат. Өзүнчө үн чыгарып турат да. Бийде колдонот муну дагычы. Муну дагы жона астына алып туруп, анан могу жалаң ушу чүкөлөрдүн баарын астына алып турган бул чүкө бий, сака бий деген да. Бийлер, жалаң ушу чүкөлөрдүн бийлери болот да. Мунун баарын чыгарыш керек да, муну тартыш керек. Көрсөтүш керек да. Шуну айтыңызчы. Тай туяк деп. Муну туяк, тайдын туягы менен жасаса болот. Знаете, жасагам деп. Бизде Камбарканда бар болчу. Же болсо, муну болсо мен чак-чак деп коеюн. Жанагы эмелер испандар менен жасап атышпайбы, кастанет сыяктуу. А бирок кыргызда деле болгон бу. Бутка деле, колго деле, анан кийин бийлестирип коет да. Ар кандай көчөнү кылып, буяк деп кылсаң деле болот. Өзүнчө бий болуп калат да. Тай туяк бий. Мында бий болуп атканда кандайдыр дабыш чыгарып туруш керекпи, үн чыгарып туруш керекпи? Бийлеп атканда сүйлөп кыйкырып туруш керекпи? Же комустун күүсү кандай болуп, кандай ыргакта адамдын балким жүрөк кагышына, же болбосо кан басымына кандайдыр таасир берип ошондой кыла турган күбү бул. Бул ушундай дабыштар, үндөр, музыка ошондонбу? Жок, бийлерде деген түрлүү бийлерге караганда болот да. Мисалы үчүн довул бас менен, жалаң довул бас менен билесе болот. Довул бастын түрлөрү менен. Же болбосо жанакыдай оюдагыдай чоор жанагы ышкырык чоолор менен билесе болот. Же болбосо жала таптаза комуз менен, нукура комуз менен билесе болот да, жанагы талма бий сыяктуучу. Комуздун коштоосу менен. Анткени бир жерден жакшы айтып атат, комуз күү бул ат чоң өйдүрөк
да, ал ошол жанагы бийди думана кылып атпайбы адамдычы. Комуз ырга бул күүгө кошуп кетет дагы, ошол күүнүн арасына кирип кетет. Күү башкарып алат адамдычы бийди. Күү деген адамды күүгө келтире турган кудурети болгон үчүн күүнү атасың да, күүнү атасың багы тыкканда күүгө келтирген кудурети болгон үчүн күү деп айтылат, комуздун күүсү. Аны менен жанагы талма бий сыяктуу өзүн унутуп, бөлөк дүйнөгө өтүп, ошол күүнүн күчү менен жетет да ошол деңгээлге. 10 миңден бир киши ошол бийчи болчу экен, ошол күүгө транска түшүп, өзүн жоготуп, анан бөлөк дүйнөгө өткөн сыяктуу болуп, анан жанагыдай чеберчиликти көрсөткөн деңгээлге жеткендерди муну бийчи деп койчу экен. Ал эми шаман бий, бакшы бий, азыркы тилибизде бакшы бий деп калдык деп. Ошол бакшы бийде музыка жок анда. Анда доулбас менен тетиги Эне сай боюндагы элдер доулбас менен адамды дарылоодо ошол бакшы бийин эметет. Зарылбек ошол бакшы бийди жанагы доулбастар менен чогойно чоорана муналардын бир өзгөчө үн чыгаргандар менен дүйнөнүн баарын таң калтырды да. Эмесе баарыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Биринчиси ошол бала бий. Бала бий бул балдар аруу, таза. Кыргыздар ошол биздин ата-бабалар отту жагып коюп балдарды бийлеткен. Кара бий бул арулануу, тазалануу деген сыякта. Бул өтө ошо балекет менеттен кутулуш үчүн. Жандаби кыргыздар улуу жолго чыгаар да кыргыздар ошол жолду ачыш үчүн. Ошол төө менен кошо, кетип бараткан жылкылар менен кошо жандап, зикир чалып, жолду ачып, дуа сыяктуу кылып бийлешкен. Бул бийлердин туу чокусу жинди бий, ошол абада буту жерге тийбей, ошо азыркы бuyakан зикир чалып, транс эмекчи, ошол жинди бий бийлешкен. Азырда көз алдымда турат бийлегеним. Мынабу керзөтүктүн учу менен бийледи да. Бутунун учу менен. Ошондо керзөтүктүн башы учу жерге тийип-тийбей турат. Анан комузчуга толугу менен баш ийип калат экен. Комузчу эмне деп айтса ошону кайталап турат. Шертип келип туруп бир кишини көрсөтүп койсо ошол кишини барып тебет, каратысты. Качып кетпесеңер бул чыйта тебе турган да. Азыркы тил менен айтканда бул чоң транска кирип туруп бийлей турган бий экен. Анан токтотоюмбу деп сурады, тиги киши кайталады токтотоюмбу деп. Анткени ошол комузчуга толугу менен баш ийип калат экен. Анан мейли дедик бир маалда комуздун үчүн өйдө көтөрдү. Өйдө көтөргөндө бийчи кошо көтөрүлдү жерден өйдө. Анан комуздун үчүн ылдый каратты. Комуздун башын ылдый каратканда тиги киши чалкасынан түштү. Чалкасынан түшүп эс болуп калды. Талма бийде кыргыздар ошол ооруну, ошол дартты кубалаш үчүн, ошол дарттан, оорудан аруланыш үчүн талма бийди бий аркылуу, үн аркылуу, кыйм-аракет аркылуу ошону зикир чалып, ооруну кууган. Оорулар эми эки түрлүү болот да. Бирөө доктор дарылай турган оорулар бар. Мисалы адам аппендицит болуп калса, докторго барыш керек. Буту сынаса докторго барыш керек. Эми жанагы психологиялык оорулар болот. Бул киши мисалы алкогол ичкиликке берилген балдарды, түн ичинде уктай албаган, депрессия болгон же бирдеме болгон психологиялык жактан ооруп турган адамдарды жакшы дарылайт. Ошо кыргыздар айтып турат го, колдоочусу бар. Бир төө же бирдеме. Ошондой касиеттүү адамдарга биринчи колдоочусу бир жаныбар болуп көрүнөт экен. Кыргызстанга караганда анча мынча турмуш жагынан дагы, ырлар жагынан дагы көп революцияга чейинки кыргыздын турмушундагы, кыргыз салттарындагы ырлар, башка нерселер бул кызылсуун кыргыздарында сакталып келген. Алар тоодо жашаган, кытайлар аларга көп көзөмөлдөгөн жок. Өзүнүн көңүлү менен, өзүнүн каалоосу менен жашай берген. Ошон үчүн кээ бир жагын алар Кыргызстандагы кыргыздарга караганда байыр кыргыздардын салттарын, эски
салт санасын сақтап келді. Біз көрген би бұл қасиетті адамдарға қайыптан берілген би. Бұл бидің элементтерini адам өзі ойлап таппайды, танысчы. Бұл нәрселерге біз башқа көз қарашымен қарашымыз керек та, бұл нәрсенің бары қайыптан беріледі. Ал адамдарға жаңағы біз бөліп қараған жоқпыз, екі башқаша. Біз барына қырғыздың ұмытылып қалған билер деп атпаймыз ба? Қасиетті адамдарға қайыптан берілген биді әрбір адам жасай алады да. Бұл жаңа манасшыларға бергенде еле ошол әрбір жасаған движениясын боз үйге мен өз көзіммен көргем, боз үйдің түндігінен шығып кеткен кишиничи, ошондой киши көрүн болуп аткан мезгилде. Бұл биді аткарган адамдар 70 жаштагы таяк менен жүрген адам ошол трансқа түшкен абалда бұл қасиеттүү адамдар қайыптан берилген түндүккө жөн эле чыгып кетет. Азыр бир фрагментин көрдүк, мен бала кезде өз көзүм менен көргөм. Биди биз алып карай турган болсок, эгер бул бийлерди эки бөлүп, эки типте карашыбыз керек да. Бакшы, бүбү, булардын баардыгы албетте шаманизмдин шаман. Бакшы дегенибиз бул шаман албетте. Зикир чалуун бул өзгөчө нерсе да, себеби дегенде ал жанагы транска кирүүдө ошол демди чыгаруу, демди алуу өзгөчө мындай бир кылдат, бир өздөрүнүн мындай бир техникасы бар да. Ошол аркылуу алар жанагындай транска кирип, бул албетте бул маданияттагы, анан медицинада менен дагы байланышкан нерсе, себеби дегенде шаманизм. Себеби дегенде бир жагынан бий болуп атса, экинчи жагынан ал ошол оорулуу адамдарды дарылоо үчүн чыгарылган нерсе. Ошол жин шайтандарды дарылоо, жанагындай ар кандай илеттерди дарылоо. Ошону менен биргеле бул алар да жанагындай гипноздук өнөрдө болгон сөз. Себеби дегенде кыпкызыл болуп чокко кызарган темирди, кычкач, же болбосо көсө, жана башка нерселерди тили менен жалап, же болбосо кол менен кармап, ушунга чейин жетет да. Алардын өнөрү ушунчалык өнүккөн. 20-жылдын 50-60 жылдарына чейин болгон биздин окумуштуулар ошолор менен кезигип, ошол шаманизмдин бакчылардын жанагы өнөрлөрү, элди дарылоосу, транска кирүүсү сыяктуу нерселердин баардыгы изилденип, сакталып, жазылып калган. Ең негізгісі мен түпкісін айтып атқан сөзім, Қырғызда би барбы, жоқпы деген оору, мына мен қазір мен 55-ке шықтым, қинап келеді да, шуну. Көптердің бардын қырғыздардың көпчүлүгү Қырғызда би болгон эмес деп. Мен сиздерге рахмат, би болгон турбайбы деп, би болгон деп айтасыздар. Бирок көпчүлүгү 80% жок, Қырғызда би жок деп мындай берип атышат да. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Бүгүндөн баштап мынакей Кубан эмеси аябай жакшы өтүп атат. Передачасы. Ушундан башташыбыз керек дагы, ошол бийлердин ар бир бийди коюп чыгып, анан ошону сахнага көрсөтүп, элге жарыялап туруп, анан кийин биз казактарды, өзбектерди каалаган тууган тушкандарды көрсөтүп, анан Кыргыздын этнографиялык, фольклордук бийлери деп чыгарып көрсөтүшүбүз керек да. Кыргыздыкы илгерки Кыргыздын бийин чыгарыш керек болот. 1924-жылы Каркарадагы жарманкеде немис окумуштуулары тартып кеткен экен. Мына ошол тасмага баарыңыздардын назарыңыздарды бурабыз. Этнографиялык бийлери унутта калып аткан,
ушундай бир маданий байлыктары соолуп баратканы жөнүндө балким ошо жогорку кеңештен бир кандайдыр бир коңгуроо кагууга жардам бересизби? Биздин бийлерибизде юридикалык жолдору менен, биздин далилдерибиз менен эл аралык уюмдардан өзү менчиктөө маселеси, патенттөө маселеси жөнүндө дагы ошол жактан коңгуроо кагасыз деген да. Алып баруучу Кубан мырзанын уюштурган маселеси мени аябай кубандырып атат. Себеби жүрөгөйүп ошол кыргыздын бир канына сиңип калган өзүнүн сыныгы нукра бийлеринин ошол бир коомчулукта, жалпы элибизде, журтчулугубузда өнүп өспөй, өксүп кандайдыр бир көмүскөдө белгилүү бир чектөөдө калып калгандыгына, өзүнүн бир мырзалык, өзүнүн бир атуулдук, мекенчилдик сезими менен көрсөтүүнү уюштуруп жаткандыгы өтө бир чоң нерсе. Бул маселени биз Маданият министрлигинин деңгээлинде көтөрүп чыгып, керек болсо ошол бийге кызыккан адистердин бардыгын чогултуп, жанагындай сынып бийлеген бийлерини алып чыккандын жол жобосуну атайын уюштуруп, мамлекеттик деңгээлде программа иштеп чыкса болот. Бийлерибиз башка жака уурдалып кетүүдө коркунучу болуп атат да. Адегенде биз аны аныктап, тактап, тизмесин түзүп, кайсы кыргыздыкы, чыныгы кыргыздык экендигин биз аныктап, тизмелеп алышыбыз керек да. Жорго бий деле, Аян бийинин сөзү менен бийлеген кыймыл аракетин деле, бугага окшоп, карышкырга окшоп жасаган кыймыл аракеттин бардыгы жаратылышка байланыштуу, адамдардын тагдырына, жашоодогу көз караштарга айкалышып атат бүт бардык кыймыл аракеттер. Ошол сыяктуу кылып эле ар бирине иштеп чыгып, анан тизмеге киргизип, анан ошолордун топтому менен анан сунуш кылып туруп, өзүбүздүн кыргыздын чыныгы бий экендигин аныкташыбыз керек да. А башка бирөөлөр издеп, аныктап, иштеп чыгып, анан өздөрүнүн атынан даңазалап аткан болсо, меники деп айтып алат да. Ошон ал үчүн биз иш жүзүндө далилдешибиз керек деген ойду айткым келет. Мен кокус моону бирин эле бергенде эле талма бий десем. Казактардын базасы, акчасы көп экен, алар шак эле талма бий Казакстандык деп чыгарып ийиши мүмкүн да. Мен ушуга чейин катып жүрөм булардын баарын. Эч ким көрсөтпөй эле катып жүрөм. А мынтип суранып барсаң эле жок айтышат биздикилер, жок эчтеке жок. Агайларым кагаз түрүндө түшүрүп берсе, юристтери аны тастыктап берсе, сиздер жардам берсеңиздер, биз дагы жанагы PCI Gangnam Style деген сыяктуу кыймыл аракет жасап, биз жаштар ошону колдоп бергенге аракет кылат. Мен мына Ярданған бул болот да, Лизгин бий бар, Өзбек бий бар, Уйгур бийлери бар. Кыргыз бий эмчи тойдо бийлемеш керек. Мисалы да, эмчи жок кыргыз бий жанагындай жана корейчтикиндей болуп чыкпаш керек да. Мен Арданганым ошол болот да, биздин улуттук нерсебизди, өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды тебелеп атабыз да. Зарылбек беке, сиздин кыялыңызда эмне бар? Этнографиялык бийлердин өзүнчө бир театры болсо деген иште кете жатканда келе аткан да. Жанагы Архар бий, Тактеке бий, Карышкы бий деп коет. Ошо бийлерди коштуруп бир театр, башкачараак бир синтез. Биз үнүбүз менен чалган чартылдайбы, чогойно чогорлордун арасында журулабыз, казан алып чыгабыз, ушундай бир ошол бир театр кылсак, американецтер жүрөгү сатып алат. Биз жөнөсөт алып Америка көрсөтсө акча табабыз. Бизде казнабыз бар, ошону көтөрө албай атабыз да. Биз кичинекей тияка кош көтөртпөйбүз ресторандарга. Мен кара жорго эле бий эмес, азыр мына калган бийлерди көрүп, жүрөгүм толкундап, ушунчалык неме болуп турам. Мен 1 жылдан бери бир долбоор иштеп атканмын. Өзгөн району боюнча. Өзгөн районунда ар бир мектептерге дисктерди таркатып, кара жоргонунча. Анан ар бир мектеп өзүнчө конкурс кылып, анан округ конкурс кылып, анан ошол жерлерден жеңгендерди райондун борборунда жана Дом культурасына бир ноябрь айына бир майрамдык маанайда ушундай конкурс объявить этейин деп иштеп атам мен азыркы күндө бүт программаларын түзүп атам. Анан мен азыр мына талма бии, анан жана бугу чалыш бийлерин көргөндөн кийин булардан суранайын деп атам. Силер да бийиңердин дисктери болсо бергиле. Канчалык көп бий таркалса, бир районда таркалса, дагы бир районго жугуш. Жанагы сака чүкө дегендерди айтып атканда, бул киши азыр колуна кийип даярданып атпай, ошол шартылдагандан көрсөтүп мен бир ошол конкурстарды уюштурсам деген. Мен бүгүнкү ар бир айткан сөзүңөрдү мен үчүн берилген тапшырма катары кабыл алам. Бул жөн эле калып калбайт. Жанагы мамлекеттик деңгээлде программа иштелип чыгыш керек деген сөздү мен бекер айткан жокмун. Ушул өксүп жаткан бөксөбүздү толтурганга кандай мыйзам ченемдүү жардам керек
жөнүндө сиз кагазга баарын түшүрсөңүз, мен ошого мыйзам чегинде кимге тиешелүү боло турган адамдардын баардыгын мен чогултайын, жумушумду жасайын. Күчүм жетпей аткан болсо, ошол социалдык тармак болобу, эл агартуу тармагындагы комитеттер менен биргелешип, анан өкмөттүн баардыгына тапшырманы берип, анан ошонун аткарылышын мен депутат катары өзүм көзөмөлгө алайын. Ошол салттуу биздин чыныгы кыргыздын бийлеринин бардыгыны тизмектегенден кийин ошонун баарын жасап, даярдап, көрсөтмөлүү түрдө бир концерттик программа уюштурайлык. Ошол концерттик программанын алып чыгуусуна демеушчү катары биз Ата журт фракциясы мекенчил партиябыз, билесиңер. Ошол Ата журт фракциясынын атынан мен ушундай демилге көтөрүп, жалпы биз депутат катары колдоо көрсөтөйлүк. Ата журт фракциясы демилге көтөрүп туруп, анан сентябрь айынын этегинде бир чоң программада чыныгы кыргыздын улуттук аспаптары менен, фольклордук ансамбльдер менен, анан бийлердин бардыгын, ошол тизмектеген бийиңиздин бардыгыны көрсөтмөлүү түрдө сахнада көрсөтүп, ошондо бүт мен кыргыздын күйарманымын деген баш көтөргөн чиновниктердин бардыгын ошол жерге чогултуп, көзүнө көрсөтүп, чакырып, анан кийин чындап биздин өзүбүздүн казынабыздын ачылбай жаткан сандыгыбызды ачып туруп, ошондо биздин кыргыздын өзүнүн чыныгы бийин көрсөткөнгө барсак, анан биздин аткарган ишибизди ошондогу бет ачаар кыргыздын бийлеринин берүүсүндө, жыйынтыгында, анан ошол жерде кыймылдабаган чиновниктер дагы, кыймылдабаган маданият кызматкерин башкарып аткан жетекчилер дагы өздөрүнүн оюн элдин алдында айтканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү ток-шоубуз жөн эле сүйлөө менен, алым сабак менен, анан кол чабуу менен эле бүтүп калбастан, Кубан мырзанын баштаган иши, сиздей кесипкөйлөр менен, мынандай таланттуу биздин мырза жигиттерибиз менен биз чоң маселе чечебиз. Элдин алдында да соопчулук иш кылган болобуз. Чыныгы кыргыздын жүзүн дагы көрсөткөн болобуз. Анан биз жанагы отчетту бергенде, сентябрдын этегинде концерттик программа менен кыргыздын бийлерин баарын көрсөткөндө, коркпой башка кошуна мамлекеттер дагы көрсө боло берет дагы. Анан алар керек болсо аларды дагы чакырып, кыргыздын бийинин күнүн кылып туруп белгилеп койсо, бий күнү кылып көрсөтүп койсо болот деген ойду айткым келет. Өнүгө турган, өсө турган ар бир эл өзүнүн ар дайым баш аттарын, тарыхын эч качан унутпайт. Чоң мына Виноградов баш болгон музыканттар айткан, бул кыргыздын музыкасы 1000 жылдардан бери өзүнүн ошо башка элдердин таасирине кирбей, өзүнүн улуттук колоритин сактап калган. Кытайлык кыргыздардын түшкөнүн көрдүк биз. Өтө мондой ийилип, берилип, мындай ички душасын, ич дүйнөсүндө нерселерин чыгарып бийлешет экен да. Алар жашынан баштап бир 70-60 жашка дейин аялдардан бери аралашып түшүштү да, биз ырдап аткандачы. Анан ошолорду көрүп биз суктанып, биз дагы кайра ошолорго окшоп түшсөк экен деп биз сыймыктанып жүрөбүз да. Аты затына жараша кара жорго. Кыргыздын эмне бийи болуш керек? Кыргыз жапайы жылкыны үйрөтүп минип, таптаганды үйрөнгөндөн кийин ошол ырга бийге ат койгондагы кыргыз, ошондуктан бул кыргыздын бийи, кыргыздын ыры. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бир өнүк тура албай аткандыгыбыздан, жанагы кээ бир адамдардын ушул кайдыгер караганына байланыштуу кыргыздын өзүнүн бийи бүгүн башка жакка кетип атат. Көп элдердин музыкалары, бийлери окшош болот. Ал эми биздики ошол бойдон сакталып калганы жакшы. Ал эми ошону кайра жандандыруу, кайра жаратуу үчүн биздин мына патриот мекенчил балдарыбыз, уулдарыбыз, кыздарыбыз аракет кылып аткан бул жакшы. Кара жорго албетте кыргыздыкы. Бийибизди улантышып кетсин ийгилик каалайм да, ошон үчүн сизге да чоң рахмат. Жалпы ушу телевидениеге да чоң рахмат. Ушул демилгени көтөрүп койгонуңузга. Кайсы бийди биз көпчүлүккө алып чыгып той топродо биздин кыргыздын бий деп, кыргыздын элементтерин, кыргыздын жан дүйнөсүнө жарашкан, кыргыздын дилин берген, кыргыздын бийди чыгара алсак болот. Муундар менен билет да, бул муунда, бул муун. Бүт колдун аракети муун болот атпайбы? Ушу муун бийдин башынан баштаса болот, негизичи.
муун бийлер. Мына сендики деле чал куйрук деле туура. Биздин биибизди мындан ары өркүндөтө берели демекчимин. Аккан арыктан суу агат болуш керек. Кубанчыбыз ачкан тойлордо, майрамдарда кыргыз бийин бийлей деп баарыңардарды ошого чакырмакчымын. Мен кимден баштайын десем, мен өзүм уулумдан башташым керек экен да. Менин уулум Нуржигит. Kızdın şanı keledi Mına eki joldoştor Biri anın toy başlar Toy dep çorkap degdeşet Mında turgan bozbalдар El kalayık bilegin Bileg ile suyunu Düşümüzder şattanıp Kara jorgo bine Kozgoluşsun delebe Kantarasın denege Kara jorgo bolbosu Toydun şanı keledi Hey Kara jorgo bileniz Koy dese da koy boңuz Koş çüröktün şattığın Dal oşondoy toylоңуз Келе бербесин кайда Мына ушундай күн кайда Ойноңуздар жаңага Бийлеңиздер мындайда Аксакалдар шаттанып Жамалынан от жанып Бийлешет майданда Кемпирине мактанып Кемпир жүрсө теңсиң деп Ак жолугу желпилеп Чалдарына көз кысып Бийлешсин селкилдеп Hey 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 Biyleceğe bilegin Mına toylor kun keldi Ağalardı abaylap Bir dürettir jüröktü Salabattı ağası Biyge tartın jеңенди Biylep жаткан кылкылдап Селкилерге карачы Biyle biyle жигиттер Жанып